Assalamu алейкум багбандар. Бүгүн 4 май Нокат районуна караштуу Кайрагаш айылындабыз. Бул жерде 20 сотук 5/3 схемасына тигилген 2020 жылы Свитхарт сортунда турабыз. Максимум 14 тамырына кыйшылган дүйнө жүзүндөгү эң чүмдүүлүгү көп сорттордон болуп эсептелинет. Гектарына 50 тоннадан 70 тоннага чейин аса болот. Бул сорттордо чүмдүүлүгү көп болгон үчүн. Мына азыр караңыздар. Өзү чаңдата турган сорт ушундай болот. Дээрлик мына 1 жашар шагынан дагы 2 жашар шагынан дагы бардык шактарда мөмөсү бар. Бизде билесиздер, эски сорттордо качан шак 2ге чыкмай сайын, 3кө чыкмай сайын мөмө алуу кыйын деп айтабыз. Бул дарактарда мына 1 жашар шакта дагы мөмө бар. Мына 1 жашарда да бар, 2 жашарда да бар. Түшүмдүүлүгү көп сорттордо 1 жашар нодадан дагы мөмө алсак болот. Свитхарт сорту бул Канаданын сорту. Свитхарт деген бул таттуу жүрөк деген, же болбосо даамдуу жүрөк деген мааниге ээ. Бул аябай даамдуу, сабагы 3,5-4 сантиметрден турат. Мөмөлөрү жүрөк сымал. Былтыры 27-28 калибрда сатылган. 20 сотуктан 550 000 сомдук гилаш сатылды. Ким канча сотуктан канча сатып атат, ошолун да комментарийга жазып өтүңүздөр. Бизде көбүнчө Воловой сортундан биз уккан маалыматтардан гектарына кебирлери 300 кг, кебирлери ашып барса 5 тонна алабыз деп айтат. Ошон үчүн ким кайсы сортто канча тоннадан алып атат, комментарийга жазып өтсөңүздөр, дыйкандарга дагы белгилүү болот. Мына достор, Свитхарт сорту ушул. Көрүнүшү ушул. Кармоосу дагы мына ушинтип ийилип, азыр эле ийилип турат. Эртең бышып атканда балким сынып кеткендей болуп, тирегичке дагы туура келет. Свитхарт сортуну биз деңиз деңгээлинен 1200дөн баштап 2000ге чейин сунуштама беребиз. Андан салкын жерлерге, андан ысык жерлерге 1000ден төмөнгө биз сунуштама бербейбиз. Себеби Свитхарт сорту бул дүйнө жүзүндө эң чүмдүүлүгү көп сорт болгон үчүн өзүн өзү 40% кармап, чүмдүүлүгү көп болгон эсебинен, эгер ысык региондор болсо, катуу ысып мөмө майда болуп калат. Ошол үчүн буну бир гана кечки зоналарга гана сунуштама берилет. Свитхарт сорту Skina, Lapens, SPC 342, Royal Highland бир канча чүмдүүлүгү көп сорттордо бизде сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Ошол Свитхарттын үстөмдүүлүктөрү бул тонна жагынан кечки пыша турган зоналарда эң жакшы тонна алсак болот. Ар бир билесиздер, эрте быша турган жана орто быша турган зоналарда эрте бышыштыгы, же болбосо орто бышыштыгы, же болбосо ирик бышыштыгы маанилүү болсо, кеч пыша турган сорттордун эң маанилүүлүгү бул кеч пышканда тоннасы да көп болот, калибры да ирик кылганга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн деңиз деңгээли бийик жерлерге сунуштама берилгенде ошо кеч пыша турган, өзүн өзү чаңдата турган сортторду сунуштама беребиз. Булар кайсылар десеңиздер, мына бири ошол Свитхарт, андан кийин Skina, Lapens, SPC 342, Royal Highland деген сорттор. Бул жерде кошмоктору мына дээрлик бирөөнү көрдүм. Бул ысыкка дагы, демек кошмоктукка дагы чыдамы бар сорт экен. Дээрлик башка кошмок жок. Мына түшүмдүүлүгүн караңыздар. Бул аябай түшүмдүүлүгү көп сорттор. Бир бүчүрдөн азыр 4төн мөмөсү бар. Ошол ар биринде кармаган. 1 жашар шактан да мөмө алган, 2 жашардан да алган. Мына жерде бир түп Кордия сорту тигилип калган. Кордия сорту өзүн өзү чаңдатпайт. Чехиянын сорту. Бул жерде мөмөлөр аябай суюк. Мына дээрлик майдалар бардыгы түшүп калат. Бул жерде мына чоңоюп келгендер, чоңойгондордун арасынан азыр эле чоңойгон. Мына калгандары бүт эле майда. Бул майдалар түшүп калат. Бир эле мына ириктери кармайт. Ошон үчүн Кордия Регинаны биз анча сунуштама бербейбиз. Себеби түшүмдүүлүгү аз сорттордо дарактар катуу өсө берет, мөмөсү суюк алат. Ошон үчүн бардыгыңыздарга
өзүн өзү чаңдата турган, түшүмдүүлүгү көп, жакшы сортторго гана сунушталма беребиз. Мына караңыздар, мөмөсү дээрлик төгүлүп атат. Мөмөсү аябай аз. Быйыл болсо бул 6-7 жыл. Мөмөсү болсо аябай суюк. Sweetheart болсо жанында куюлуп алып атат. Ошону эле жанында Cordia мөмөсү аз. Ошол туугандар, Sweetheart боюнча эгер ким кандай маалыматтар болсо, комментарийга жазып, лайк басып, эгер түшүмдүүлүгү начар, гилас бактардан мөмө ала албай аткан таанышыңыздар болсо, ушундай түшүмдүүлүгү көп сортторду видеосун жөнөтсөңүздөр болот. Каттала элек болсоңуздар катталып, эгер видео жаккан болсо лайк басып, дагы келечекте кандай сортторду жетиштирем деп атасыздар, ошолор боюнча да ой пикириңиздерди калтырсаңыздар, биз дагы ар бир сортторду эксперимент кылып, келечекте деңиз деңгээли бийик жерлерге кайсы сорттор, салкын жерлерге кайсы сорттор тигишибиз керек, ошолорду биргеликте сынап, келечекте экспортко чыгууда, тоннага чыгууда бардыгыбыз биргеликте сыноодон өткөзүп, жакшы киреше бактарга айлантканга чогуу жетсек болот. Ошого бардыгыңыздарга өзүн өзү чаңдата турган, түшүмдүүлүгү көп сортторго өтүп, 3-4 жылда жакшы кирешеге киришиңиздерге чакырып өтөбүз.